Коронавирус илдетинен шейит кеткендерди эскерүү жана Курман айт майрамы менен коштолгон аптаны узатып жатабыз. Илгери үмүттөр менен жакшы тилектерге жыктолгон баталар айтылып, алакандар жайылды. Ыйык Арапа күнү коронавирус илдетинен курман болгондорду эскерүү үчүн жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Бул күнү өлкөнүн бүт аймактарында жана чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имаратында Кыргыз мамлекетинин туулары түшүрүлдү. Маданият мекемелеринде жана телерадио компанияларында аза күтүү күнү оюн-зоок иш-чаралары жана берүүлөрү токтотулду. Мамлекет башчы Атабейит мемориалдык комплексине барып, Куран окутуп, алакан жайып, бата тиледи. Пандемия башталган күндөн бери 35 миңден ашуун жараныбыз илдет жуктуруп, 1400гө чукул адам өмүрү менен кош айтышты. Соңку күндөрү илдет бир аз басаңдап калганы байкалууда. Стационарларда бейтаптардын саны кескин азайып, 1,5 миңге чукул орундар бошоп калган. Бирок сүткө оозу күйүп, айранды да үйлөп ичип калган өкмөт мүчөлөрү илдеттин жаңы толкунун даярдыкта тосуп алалы деп камынып жатышыптыр. Эми көзү өткөндөргө Курандан башка эч нерсе бере албайбыз. Пандемия башталган күндөн бери миңдеген жарандарыбызды ажалга алдырып жибердик. Алардын ар бири мамлекетибизге кайсы бир деңгээлде кызмат кылган асыл адамдар эле. Коомдук ишмерлер, өлүмгө арачы болуп башкаларга жарыгын чачып, өз өмүрүн тобокелге салган дарыгерлер, ыктыярчылар, таланттуу инсандар, жап-жаш улан кыздар жана насаатчы болчу улуу инсандар. 30-июль жалпы улуттук аза күтүү күнүндө президент Сооронбай Жээнбеков баштаган журт башчылары Атабейит мемориалдык комплексине барып Куран окутуп бата тиледи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 35 миңден ашуун адам илдет жуктуруп алган. Анын ичинен кайтыш болгондордун саны 1400гө чукулдады. Чакан мамлекетибизде адамдардын саны да аз. Андыктан ар бир жараныбыздын өлүмү кыргыз элине оор тийүүдө. Себеби бул аты жаман илдет тааныштарыбызды, жакындарыбызды, санаалаш тең туштарыбызды алып кетти. Арасында жашы улгайып калганы да, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жап-жаш улан кыздарыбыз да бар. Ар бири жакындарына, элине керек инсандар. О жараткан Алла, жалгыз өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана тооба келтиребиз. Каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топурагын торкоо, жандары бейиште болсун. Бейиштеки даражасын бийик кыла көр. Жараткан Кудайым өзүң колдой көр. Амин. COVID-19 илдети Кыргызстанга келген күндөн тартып, ак халатчан дарыгерлер көзгө көрүнбөгөн жоо менен күрөшүүдө чоң каармандык менен иш алып барышты. Өлүмгө арачы болгон ак халатчандар башкалардын өмүрүн сактайбыз деп илдеттин очогу болгон кооптуу жерлерде төшүн тосуп жүрүп, көпчүлүгү вирусту жуктуруп алышкан. Анын айынан өз өмүрлөрү менен коштошуп кете беришти. Отдавая свои жизни, они спасали других. Өз өмүрүн тобокелге салуу менен дарыгерлерибиз башкалардын өмүрүн сактап калышты. Үй бетин көрбөй, бала бакырасына да барбай, ыңгайсыз кийимдерди кийип алып, тер салаалап иштеп жүрүштү. Айрымдары оору жуктуруп алуу коркунучу күч болгон, улгайган жашта болсо дагы кабагым кашым дебей иштеп жүрүп, илдет жуктуруп алышты. Биз үчүн өмүрүн берген дарыгерлерге таазим этип, алардын элесин эч унутпай жүрөгүбүздө сактап жүрүшүбүз керек. Минтип өзгө саламаттыгын өз ден соолугунан жогору коюп, элге кызмат кылып жүрүп, вирустук пневмонияга кабылгандардын бири Гүлжамал Жумабаева 26-июль күнү көз жумду. Ал Чүй районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директорунун орун басары болуп эмгектенип келген. 44 жылдык өмүрүн саламаттык сактоо тармагына арнаган дарыгер жароокерлиги, кесипкөйлүгү жана даанышмандыгы менен элдин эсинде калды. Жамаат чоң жоготууга, оор жоготууга учурады. Гүлжамал Жумабаевна бирибизге эне болуп калды эле, бирибизге эже болуп калды эле, чоң насаатчы болуп калды эле. Бүткүл өмүрүн ушул саламаттык сактоого арнагандыктан канча жаштарды ошо үйрөтүп, окутуп, элдин арасына дагы чоң кадыр бакка ээле. Үй бүлө мүчөлөрү да Гүлжамал айымды жоктоп мөгдөп калышты. Ал баарына бирдей мамиле кылган жароокер жан эле деп эскеришет жакындары. Сиз жанда жок боорукер да болчусуз. Бардык нерсени жүрөгүңүз аркылуу өткөрдүңүз. Өз кесибиңизге да, Гиппократка берген атыңызга да өмүрүңүздүн акырына чейин бекем турдуңуз. Элибизге апаат келген ушундай күндөрү тыным албай күнү-түнү бейтаптардын өмүрү үчүн күрөшүп, алардын ден соолугу үчүн тикиңизден тик туруп чуркап жүрүп, тилекке каршы өзүңүз жанып турган чырактай күйүп кеттиңиз. Сиздей асыл адам менен коштошуу бизге канчалык оор, кыйын болсо да жараткандан жалбарып суранарыбыз. Сизди өз мээримине алып, бейиштин төрүнөн орун берсин. Ыйманыңыз саламат, жаткан жериңиз жайлуу болсун.
кош болуңуз. Бүгүнкү күндүн баатырлары болгон ак халатчандардын элеси ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталып, келечек муундарга үлгү болуп калышы керек деген пикирлер арбын. Ош шаарында эл аралык уюмдар тарабынан атайын медиктерге рахмат аталышындагы стелла орнотулган. Ал эми Борбор калаа Бишкекте парк уюштуруп, бак отургузуу сунушу айтылууда. Пандемия башталган күндөн бери 72 дарыгер илдет менен күрөшүп жүрүп көз жумду. Алардын ичинен 44-ü өпкөнүн сезгенүүсү өтүшүп кетип каза болгон. Алардын ар бири кыргыз медицинасы үчүн зор эмгек кылган кымбат адамдар эле. Өмүрүн аябаган ак халатчандарды эскерип туруу үчүн атайын аллея ачып, ар бирине арнап бак отургузуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул үчүн жаңы курулуп жаткан Бишкек баатырдын эстелигинин артындагы гүл бактан орун берүү боюнча ойлор бар, бирок бул демилге жергиликтүү депутаттардын чечими менен ишке ашат экен. Тилекке каршы илдеттен каза болгондордун саны күн санап өсүп жатат. Кооптуу илдеттин мизи кайтканы менен арабыздан ондогон адамдарды жулуп кетүүдө. Эми күзүндө вирустун жаңы толкуну болот деген кооптонуулар айтылууда. Өзгөчө элет жерине жайылып кетүү коркунучу күч. Андыктан ар бир аймакка бирден инфекциялык оорукана ачуу талабы коюлган. Кесиптик техникалык окуу жайдын имаратын биз реконструкциялоо иштери башталды, жүрүп жатат. 200 орунга ылайыкташтан стационар болот. Ага баардык талаптар, жабдыктар ушул сентябрь айынын этегине чейин бүтөт. Күз-кыш айларында имараттарды жылуулап, тиешелүү жабдууларды алуу зарылдыгы курчтурат. Компьютердик томография жасаган аппараттар тартыш, кесипкөй дарыгерлердин жетишсиздиги да көйгөй жаратышы ыктымал. Ош облусунда 169 имаратка 6312 орунду стационарды керебеттер даярдалган, 438 медициналык кызматкерлер тейлөө үчүн тартылган. Учурда облуста 107 дана ИВЛ аппараты бар, дагы 100 дана аппарат муктаждыгы бар, 777 дана кычкылтек концентратор аппараттары камдалган. Дары-дармектин 5 айга, ал эми коргонуучу каражаттардын 3 айга жетерлик кору бар. Бул кырдаал аткаминерлерге да, жарандарыбызга да чоң сабак болду. Жол берилген кемчиликтер эми кайталанса, кесепети мындан да оор болушу ыктымал. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Жумалык.